Assalamu alaikum. Биздин Кыргыз Базар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бишкек шаарында Ош базарда жүрөбүз. Эт базарда. Эттин баалары кандай болуп атат туугандар, ошол тууралуу билейин деп атабыз. Биз менен болгула, лайктан басып, комментарий жазгыла. Туугандар, анан 10 күн мурун эттин баасы канча болуп аткан ошол тууралуу болсо билсеңер комментарий жазып койгула. Эт канча болот байке? Канча болот этти? Уйдун эти канча? Уйдун эти канча болот? 490. О, YouTube'га каналга баазын билгени да. Караганда эми мал немесинен зависит. Мындай арзаныраак арык болсо арзаныраак. Сегиз жакшылыкта болсо кымбатыраак. Ошондо 450 сом, а? 450, а? Уйдун эттери, койдун экөө бирдей эле болобу? Неге бирдей? Койдук башка, уйдук башка. Кымбатыраак болобу го, э? Уйдуку. Койдуку. Кымбатыраак экенби? Жок, сурап атамын да. Сұрашылды жоқ ойлардан. 450-460 болуп атат да, короче. Эт канча болот? 480. Ой, 400. Кой 470, а? Ой, 470, а? Майларды көрөлчү, майларды. Майлар канчадан өзү? Молар 160-тан 120-дан. Килограмм, а? Бул койдун майы ошондо? Койдук болот 180, уйдук 160. Койдук 180, а? Бу жерде кой эти бар экен. Кой канча болот десе? 450, 500, 530. Ошондо эмнелерине карайт бул кымбат арзаны? Еттер бар. Жанагы талык жанандай эттерине карап баы. Талык еттери кымбатыраак. Еттер. Анан кол еттер. Анан арка моюндар дегендей. Кандай эт керек? Бул саны канчадан болот? 500-дон. 510 килограмм, а? Ошо канча сом болуп калат саны? 2700. 2700. Ошондо аргандан келгенде 500, 550, 450, а? Түрү бар. Рахмат. Мына туугандар, койдун эти 450ден жогору экен да. Эң арзаны 450 сомдон жогору. 550 сом, 600 сомго чейин деп атат. Уйдун эти 450, 460, 470 сом экен. Мына туугандар, лайкты баскыла туугандар, болушунча. Assalamu alaikum.